Ассалаумалейкум бағбандар, бүгін 29 март. Гиластарыңыздар егер көктөп, же болбосо жалбырақ чыгарып калган болсо, кессе болобу же болбой деген суроолор боюнча ар дайым эчтен көрө кеч болсо дагы кескениңиздер жакшы. Бизде билесиздер, көп дарактарды өтө бийик кесип коет, же болбосо дарактарды кеч калып, мисалы кээ бир узакта жүргөндөр кесе албай, бүчүр чыгып калды, кессем эмне болот деп сурагандарга жооп. Мына туугандар, азыр бүчүрлөр бардыгы бөртүп калды. Ушул бүчүр бөрткөн убакта дагы кесип ар дайым биз формага салсак болот. Бул жерде КГБ формасына тарбияланат. Ар дайым кескенден кийин ошо өзүнүн мазын сүртүп, же болбосо масляник эмаль краскалар менен сүртүп, ушул кесилген жерге жамгыр кирбеш керек. Дагы mo 40 см жаңы тигилген көчөттөр дагы мына көктөп атат. Мына бүчүрлөр чыккан. Мына бүчүрлөр чыгып келатат. Азыр ушуларды дагы 40 см кесип неме кылтабыз. Кесип тарбиялап атабыз. Ошол үчүн дарактарды эч качан бүчүр чыкканга чейин же бүчүр чыккандан кийин деген эреже жок. Колдон келишинче эртелетиш керек. Эгер кеч калган болсоңуздар деле коркпостон кесип, кесилген жерине маз сүртүп, дарактарды тууру тарбиялап, тууру форма салып, 4-5 жылда түшүм алышыңыздарга чакырып өтөбүз.